прокурор же сот болуп калганын билбеппин. Ал бир эле убакта тергөөчү да болуп атыпты. Баардык кишилерге аныктама да коюп атыпты. Бул менимче өтө чоң маданиятсыздык, өтө чоң сабатсыздык деп эсептеш керек. Өлкө башчысымын деп отурган киши бираз китептерди карап окуп койсо болмок. Кылмышкер деп жалгыз гана сот чечим чыгарат. А бул кылмышкер, бул андай, бул мындай деп. Мындай дейт да, жанагы кыргызда бир керемет макал бар да. Баягы кополураак болуп калат, эми мен анын деңгээлине түшпөй эле коеюн. Бирөөдөн шек санай берет да. Өзү бүт баардык маселелерди ошондой чечип жүргөн жигит болуш керек да. Ошондой шек санап атса, башка болсо, эгерде кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын кандайдыр бир акча каражатка сатып жиберген болсо, Аллах Таала башынан баштап урсын ошону. Вот мына ошол өздөрү ушундай жолдор менен чоңоюп өскөндөн кийин элдин баары мендей болсо керек дешип атса керек да. Мен ал жигиттен айырмаланып берип солярка ташып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен банктарды басып алып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен атамдын тарбиясын алып, улуу китептерди окуп, улуу инсандардын тарбиясын алып чоңойгон. Ал жигит айтып атканы жапайычылык. Ошол экөөнү тең бүгүндөн баштап мен айттым азыр кызматкерлерге, буйрукту катты берген окшойт. Эмне түштөн кийин ушундай болуп чуркап калдыңар десе, көрсө интервью берген турбайбы деп. Эс алуу эрүүгүдө жатып алып ойлоп тапкан ошол болду. Аман болсун. Анын да жооп берер күнү келет. Ар бир сөз үчүн жооп берет бул жигит.